Каракол шаарындагы автобекетте өткөрүлгөн рейдтин негизги максаты жүргүнчү ташыган унаалардын мыйзамда бекитилген тарифти сактоосу, техникалык коопсуздук талаптарынын аткарылышы жана айдоочулардын күнүмдүк медициналык кароодон өтүүсүн көзөмөлдөө болду. Текшерүү учурунда адистер айдоочулар менен баарлашып, жүргүнчүнүн коопсуздугу ар бир айдоочунун эң башкы жоопкерчилиги экенин белгилешти. Анткени сапарга чыккан ар бир жаран өз өмүрүн айдоочуга ишенип тапшырат. Ошондуктан унаанын техникалык абалы, айдоочунун саламаттыгы жана жол эрежелерин так сактоо күн сайын көңүл буруучу маанилүү талаптардын бири экени айтылды. Биринчиден айдоочулар техникалык кароодон өтүш керек машинесин, контрольный механиктен. Медициналык кароодон өтүш керек. Андан кийин анан жолго чыгыш керек. Путевкага бастырып, графиктерин тууралап, лицензия, страховкаларын алыш керек ар бир айдоочу. Анан тарифтерди көтөрбөш үчүн биз да көзөмөлдөп турабыз. Рейд маалында бир катар мыйзам бузуулар аныкталып, тиешелүү протоколдор түзүлдү. Ошондой эле айдоочуларга эскертүүлөр берилип, мыйзам талаптарын аткаруу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Маршрутный схема просрочный болуп калыптыр, протокол түзүп берейин. Бүгүнкү рейдке чыкканыбыздын себеби 83 буйруктун негизинде рейдтик иштерди алып барып жатабыз. Рейдтик иштер 18 майдан 31 майга чейин болот. Рейдке вокзал кирет, кичи микроавтобустар, чоң автобустар кирет. Булардын биринчиден документтерин тарифти көтөрүбөш үчүн, ошон үчүн рейдтик иштерди алып барып жатабыз. Бүгүн 20дай микроавтобус текшерилип, 5 протокол, административдик протокол түзүлдү. Мындан тышкары автобекеттин жетекчилиги менен дагы жолугушуулар уюштурулуп, учурда ички жана тышкы туристтерди кабыл алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөнү маалымдалды. Айрыкча туристтик мезгилде жүргүнчүлөргө сапаттуу кызмат көрсөтүү, тазалык, коопсуздук жана тартипти камсыз кылуу негизги багыттардын бири болору белгиленди. Азыр Каракол шаары боюнча 12 маршруттук каттам иштеп жатат. Бир күндө керектелүүчү автоунаанын саны 50-ге чыгып атат. Ошону менен эле биргеликте биз автовокзалыбыз 72 маршруттук каттамдарды тейлеп атабыз. Азыр мына өзүңөр көргөндөй бардыгы жакшынакай иш жүрүп атканы көрүп турасыздар. Адистердин айтымында мындай рейдтик иш-чаралар мындан арыда үзгүлтүксүз улантылып, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурулат. Нуржан Дөөткулова, Нурлан Чойбеков, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан.